Сиз жөн гана тек гана дүкөнгө бара жатып, нан алууга баратсаңыз, баары сизди карап, суктаныш үчүн сиз кооз костюмдарды кийишиңиз керек экен. Бул дизайнерлердин кеңеши. Мен муну да жөн айткан жокмун. Бүгүн 13 октябрь эл аралык дүйнөнүн 4 бурчунда костюмдар күнүн белгилеп жатыптыр. Ошондуктан расмийби, күнүмдүкпү же жумушка кийүүчү костюмбу айтор. Бүгүн тек гана костюмду кийип койсоңуз бул майрамдай алат экенсиз. Майрамдоонун жолу оңой. Биз да конокко костюмдар чыкып, ага сонун жарашкан мырзаны чакырып алдык. Анда эмесе биздин студияны жарк этип кирип келип калган Аяр мырза, кол чабуулар сиз үчүн. Кутман кеч. Костюмуңуз сонун экен. Рахмат. Сиздикине жетпей калды деп койбойм. Чоң рахмат. Алгач эле саламдашып алсаңыз болот. Анан мен суроолорумду баштайм. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга кутман кеч. Дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. Сиздер менен жүздөшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бар болуңуздар. Экран артында дагы биздин миллион деген көрүүчүлөр аябай сүйүнүп жатса керек. Аяр мырза, ура, келип калыптыр деп. Костюмуңузду канча убакыт тандадыңыз? Костюмум өзүм деле тандаган эмесмин. Өзүмдүн эжекем, бир тууган эжекем белек кылды эле. Бир майрам болчу, ошондо белек кылган, ошо менен кийип жүрөм. Демек, канча соом, каяктан алдыңыз деп сурай албай каламбы ошондо? Ооба. Тилекке каршы. Анда эмесе эң кымбат костюмуңуз дароо эле акча жөнүндө кепти баштайынчы. Эң кымбат костюмум, негизи менин костюмдарым болгону өтө деле кымбат эмес. Мага мен эмнегедир кымбаттыгына көп карабайм, акчасына, жарашыгына карайм. Эгер арзан эле кийим жарашып калса, ошону кие берем. Кээде болуп калат, аябай кымбат кийимдер жарашып калат, аны алып калабыз. Анан бир $300 тегерегинде болсо керек. $300. Демек, ырчы болсо эле сөзсүз түрдө кымбат кийбеш керек. Өзүнө жарашыктуусун ала берет. Негизи эле жеке эле ырчы эмес, мындай жөнөкөй башка деле жумушта, башка деле профессиядагы адамдар, бардык эле адамдар жарашкан кийимди кийип болуш керек. Арзан болсо эле, негизи мен билбейм, мен ушундаймын. Арзан болсо жарашса эле болду. Кээде болуп калат, арзан кийимдер жарашпай калат да, кымбатын алыш керек болуп калат, анда кымбатын алабыз. Эң арзаны канча сом ошондо? Сөздөн карабайм. Костюмдардынбы же? Костюм шымы, анан үстүндө пиджагы менен. Эң арзаны. Костюм шымы, үстүндө пиджагы менен эң арзаны 10.000 сом экен. 10.000 сом. Ооба. Жакшы акча экен негизи. Бүгүн костюм күнү экенин билдиңиз беле? Негизи билген эмесмин. Анан бул жакка келип силер айтып атсаңар, ошондо жакшы майрам экенби? Сонун майрам экен. Биз аябай майрам деп жатабыз. Бул жакта операторлор да, режиссерлор да, элдин баары костюмчан. Ошондуктан сиз да үйдө отурсаңыз, бул майрамды жөн өткөрүп жибербеш үчүн костюм менен кийип отурсаңыз кандай сонун болот. Кийинки эле сурообуз, негизи эле ырчынын абдан көп костюм болсо керек. Тойго барат, концертке чыгат. Сиз санап көрдүңүз беле? Канча бар сизде? Мен негизи мындай кийимди жакшы көрбөгөн мырзалардын, аябай кийимге чүпүрөккө кызыкпаган мырзалардын катарын толуктайм. Кандай сонун мырзасыз? Анан негизи саналуу эле. Бир кийимди кийип алып кетип калып, ай чеч алмаштыр деп менче кээде жүрүп алган ушундай тамашалуу күндөр болот. Негизи костюмдарым азыркы тапта өзүмдүн гардеробто турган костюмдарды азыр эсептесем, жаңы эле бияка келерде кийинип атканда кайсынысын кийсем деп ойлонуп келетим эле. 8 костюм бар экен. 8 элеби? 8 эле. Анткени буга чейинкилери эскирип калгандар, кээ бирөө чак келбей калгандар болот, кээ бирөө бир эмеден химчисткадан чыккандан балким өңү өзгөрүп кетет, ошондуктан алардын баары жок болуп кеткен. Көбүнчө тиктиресизби же сатып аласызбы? Чыгармачылыгым эң башталганда алгачкы баш жагын ошол тиктирчик, атайын барып заказ берип тиктирип, анан ар бир нерсеге ошондой мамиле кылчык. Азыркы кийин эле ал нерседен жалкоолонуп эле, азыр беймарал сиз айткандай барып магазиндерден көрүп калып, жактырып калып эстеп коесуң, могу магазинде ошол кийим бар экен деп, анан убакыт болгондо барып алып, анан ошондой болуп калат да. Жактырып каласың деп калдыңыз, ушул шоу дүйнөсүндө жүргөн эле мырзалардан бир костюмун көрүп жактырып калгандар болобу? Кимдики жагып жүрөт сизге? Негизи андай, мен негизи өзүм бир нерсени, бир буюмум болобу, эмнем бирөөнүкүнө окшошкон мага өзүмө жакпайт. Ал нерсени мен өзүм жаман көрөм.
андай болгон эмес менде. болгон эмес. Жакпай калган болду эле. Нурлан Насип ушул костюмду кийип эле койсом экен деген ойлор. Негизи ал нерсени сындай албайм. Ал адам кайсы адам болбосо да кийип жүргөн кийими өзүнө жагып, өзү комфортно сезип атса, анда демек ал жакшы. Мен сыртынан карап аны жаман жакшы деп айта албайм. Демек меникинди айта албайт экенсиз да, кандай экен? Сиздики жарашып. Мактай аласызбы негизи? Жок, жарашып туруп, свети жакшы экен. Сонун костюмуңуз майрамдык маанайды тартылган костюм экен. Чоң рахмат, чоң рахмат. Костюмдар жөнүндө суроолор абдан көп. Кыргызстандагы тигилген костюмдарды өнүктүрүү үчүн кандай жардама кылса болот деп ойлойсуз? Негизи Кыргызстанда тигилген костюмдарды кийесизби өзүңүз? Сизге жагабы же жакпайбы? Негизи мен ошо этикеткасын деле карабайт экенмин кийимди алганда. Чын ишенсеңиз. Сиз айтсаңыз азыр мындай ойлонуп кеттим да, мен кайсыл мен мамлекеттин кайсыл фирманын костюмдары болду экен деп аябай карап маани бербейм. Анан Кыргызстандын костюмдарын албетте өнүктүрсө болот. Анткени азыр 21-кылым, азыр баардык жактан бизге жол ачык да. Болгону аракет кылып, маркетинг менен жакшы иштеп өздөштүрүп алса эле, сөзсүз түрдө анан жакшы кандай десем, сапаттуу нерсе баардык жерде бааланат го. Ошо буюрса болот болуш керек. Демек келечеги бар. Сөзсүз түрдө. Made in Кыргызстан деген костюмдардын. Сөзсүз түрдө азыр негизи биздин Кыргызстандын мен угуп калам, эми текстиль жагы аябай өнүгүп атат, башка чет мамлекеттерге экспорт болуп атышат. Анан буюрса ал нерсе жакын эле. Жакын эле дейсиз. Сүйүктүү теле көрүүчү, биздин номерлар иштеп жатат, ошондуктан чалып, сиз сүйгөн ырчы менен маектешип кете аласыз түз эфирде, ошондуктан чалыңыздар, байланышабыз. Баягы эле костюмдар жөнүндө сөз болсун, эми ырчысың, той топурга көп чыгасың, концерт коесуң, костюмдарың көп деп сурап турушкандар бар болсо керек, туугандар арасында, достор арасында. Ооба, сөзсүз түрдө албетте бар. Туугандар арасында да сурашат, достор сурашат. Анан жана сиз айтпадымбы, 8 костюм бар экен, азыр катта кийилчү рабочий 8 костюм бар экен. Анан бул негизи менин оюмча ырчыга аз деп эсептелинет да. Негизи ошол сиз азыр суроо бергенде эле ушу тууган туушкан, тааныш достор костюмга кызыкканда ошол санын азайткан болчумун да, ошондой түрдөчү. Белекел ырчы болгонсуз. Ооба, биротоло эле. Болгон, Жаңы чыгып баштаганда ырчылар бири-бириникин кийип, акча жетишпей ушундай учурлар болду эле же анда тескерисинче аябай тиктирип костюмдар көп беле? Жаңы чыгып баштаганда негизи мен өзүмдүн кийимимди мындай берсем, бирөө кызыгып калса, берсем, биротоло берем да. Кийип тур деп берип кайра албайм. Анан андыктан башында менде деле бирөөнүн костюмун, бирөөнүн кийимин сураган мага мындай өзүмө жакпайт ал нерсе. Демек баарыбыз угуп алдык. Сизден бир сурасак, ошо боюнча бербейт экенбиз. Ооба. Кандай сон? Костюм деп калдык. Негизи кыздар кандай кийинип жүргөнүн жактырасыз? Костюмчан мындай эркек сымал кийинген кыздар жагабы сизге? Эми сиз биздин эң көрүнүктүү эле мырзабыз эмеспи? Негизи эркек мырзанын кийимин кийип алган айымдарбы? Азыр көбүнчө ушундай мода болбоду. Мырзаларга окшош кийинүү, ошол эле костюмдар, эркектердикин биз тартып алып турубуз акырындап. Анан кандай көз караштасыз? Эми ал нерсе жарашып аябай ошол айымдын көркүн ача турган кийим болсо жакшы болуш керек. Мейли кие берсин. Макул. Өзүнүн иши дейсиз да. Чоң рахмат, чоңуңузга. Бизде чалуу бар окшойт, анда эмесе. Биздин конок кетип калыптыр. Мейли маегибизди уланта берсек. Ушул костюм менен байланыштуу окуялар эсиңизде барбы? Кызыктуу болсо. Ушул мол кийип турган костюмуңуз. Кийип турган костюмум менен кызыктуу нерселер, окуяларым эмне болду экен? Бул костюм менен жок, эсте каларлык нерсе. Негизи эле кайсы эсте каларлык нерседен айтып өтсөм, азыр бир мүнөт бизге коногубуз келип калыптыр. Анда конокко сөз берели, сиз эфирдесиз. Саламатсызбы? Аяр мырза, алдыңызда оюңузду, сөздөрүңүздү, баарын каалоо тилектериңизди жаңыртып өтсөңүз болот. Микрофон сизде. Саламатсызбы? Мен атым Альбина. Мен Ош шаарынан чалып аткам. Аяр мырзага берейин дегем. Саламатсыздарбы? Кайсы түстө костюм кийесиз көбүнчө жана кайсы түстө кийимди жактырасыз?
Анан өзүңүздүн бетиңизге кандай кылып көрөсүз? Ошол жөнүндө айтпайсыз? Чоң рахмат. Келип туруңуз, дагы да күтөбүз. Анда микрофон эми сизде. Баарыңыздарга жалпы Ош шаарына салам, көрүүчүлөргө салам. Негизи мага серый свет жагат. Ошол башынан эле ошол нерсеге жакынмын, анткени ошол менин айтып калчу эле, эми чогуу иштешкен продюсер агам айтып калчу, сен бетиңдин кожасынан ошол серый свет жакшы жашат экен деп. Ошол эсте калып калыптыр, анан көп кийимдерим серый свет экен. Серый светтеги ошол костюмдарды кийген жагат. Анан бетиме кам көргөнүм, эчтеке деле кам көрбөйм бетиме. Болгону эмне кылам? Самын менен жуйсуз. Самын менен жууйм. Жууганда дагы кир самын менен жууйм. Чынында эле. Анан шамалдап калганда бетиме эжемдин кремин урдап сүгөп коем, болду ошол эле. Демек бул генетиканын күчү турбайбы? Бизде дагы да конок бар экен, амансызбы, эфирдесиз? Саламатсызбы? Саламатчылык, кутман кеч, сурооңузду, каалоо тилектериңизди айта бериңиз. Мен Аяр мырзага чыгармачылык ийгилик каалайм, анан жандуу үн менен ырдап бере алабыз. Мына сага сыноо. Албетте, саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Негизи жандуу үн менен мага ырдаган абдан жагат. Анткени деген кайсы жерде болбойн, ошол өзүмдүн выступленияларымда мен сөзсүз жандуу үн менен ырдаганга аракет кылам. Анткени ичиңдеги болгон, жандуу үнүңдөгү болгон эмоцияны, ошо ырыңды ошол жандуу ырдабасаң жеткире албай каласың да. Фонограмма ырдаганда билбейм башкалар кандай, мен өзүм жаман боло берем дагы, анан өзүмдү робот сезип элем, мындай программированный робот сезип берем да. Ошон үчүн ар дайым жандуу ырдаганга аракет кылам. Анан азыр сөзсүз түрдө жандуу ырдап берем. Алдыңкы мүнөттөрдө күтүп туруңуздар. Интрига болуп турсун, Анда эмесе экранга жакындаңыздар, жакын аралыкта сиз сүйгөн обонду, сиз сүйгөн ырчынын оозунан угасыз. Ага чейин Айдана Дека ырдасын, сезим менен ойнобо, чогуу ырдайбыз, бийлейбиз. Мүмкүн болсо албетте рахатталабыз. Бүгүн 13 декабрь сонун шоу берүүсүндө костюм күнү белгиленип жатат. Анда эмесе бул майрамды өткөрүү жеңил экен. Костюм кийип аласыз, ошону менен майрам ойдогудай өтөт. Бизде студияда сиз сүйгөн, сиз күткөн Аяр мырза дагы бир ирет кутман кеч. Жылдар өтөт, бирок сиз такыр эле өзгөрбөйсүз. Баягы мен кичине кезде теледен, DVD дисктен көргөн Аяр мырза дагы эле ошол бойдон да. Жана дагы биздин телегөрүүчү ошол бетиңизге кандай кам көрөсүз деп жөн сурабастагым керек. Фигураңыз дагы ошол эле бойдон көрүнөт. Негизи канчанчы размерде костюм кийесиз? Негизи өзүмө чак келген костюмду кийем, размери. Түшүнүктүү. Сыр боюнча калат окшойт ошоң да? Размериңизди билбей калдыңызбы? Мен кээде унутуп кала берем. Мен да ошондой. Ошон үчүн туура түшүнүп кала дебейм. Деме келбетим боюнча кадимкидей эле эчтеке кылбайм. Бул жөн эле сиз айткандай генде болуш керек. Ошо биздин туугандарды ойлоп көрсөм, ата энем ошо бир туугандарым жаш көрүнүшөт. Өзүнүн возрасттарына өзүнүн ошо эме жаш көрүнөт. Анан мен деле ошондой болушум керек. Балким үйлөнгөндөн кийин анан курсак саласызбы? Курсак кетип. Сиз азыр 18-тегидей көрүнөсүз десем аша чаппасам керек. Көпчүлүгү чынында эле Аяр мырза канчада деген суроо жаралып турса керек. Мен 18 элемин да. Ооба. Демек бул да сыр боюнча кала берет. Жигиттин жашысын сурабайт дейт эмеспи? Жок, эчтеке болбойт, сурай бергиле. Негизи жаш көрүнөм ошол. Макул, түшүнүктүү. Костюмдар боюнча сөз кылдык. Ушул шопингти деле көп жактырбайт окшойсуз, Ооба, эжем, бир тууган эжем бар. Шопингти аябай жакшы көрөт. Анан бир жакка барганда мени ээрчитип алат, жүрүп көтөрүшүп койду. Анан мен көтөрүшөм деп барып, эки бутум баспай калат да. Анан таштап алып кетип калам. Силер анан келе депчи, каждый чүпүрөктү тиштеп, жыттап көргүлө, анан келесиңер депчи. Мага негизи жакпайт, мен бир эле көрөм, анан жагып калганда эле ошону көрүп эле алып кетип калам ошондой. Сүйүктүү жубайыңыз менен болочоктогу канча саат шопингде жүрүүгө даярсыз? Даяр эмесмин. Азыр эле айтам, шопинг кылып жанында басып жүрө албайм, анткени бул нерсе мага эмнегедир мындай жага бербейт. Кийин деле ошол болочокто аялым өмүр жарымды
магазинге маркетке киргизип эле өзүм шашпай анан келем деп кетип калып болушум керек. Эң башкысы акчасын берип коебуз. Керектүү каражатын берип анан. Ошол жубайыңызга шоппингке канча акчага берүүгө даярсыз? Эми өз убагы келгенде көрбөйлү ал нерсени. Азыр айта албай калам да. Шоппингти жактырбайт экенсиз, көп деле кийимдерди мындай эле тандап коет экенсиз. Бирок негизи сизге жакпаган деле модельдер бар болсо керек костюмдардын. Кайсыл түстө жакпайт? Түстөрдө эми жакпаган светтер кызыл түстөгү кийим жакпайт, көк түстөгү кийим жакпайт. Фиолетовый мындай аябай тийишпеңиз. Тамашалатпайм. Аябай ачык болуп кеткен мырзаларга негизи мындай айымдарга жарашат. Сөзсүз түрдө айымдарга ачыгыраак түстөгү кийимдер керек, а мырзаларга мындай мырзага ылайыктуу. Түшүнүктүү. Бүгүн костюм жөнүндө кеп болду. Себеп 13 октябрь эл аралык дүйнө жүзүндө костюм күнү экен. Аны биз да сон шоу берүүсүндө сиз сүйгөн Аяр мырза менен белгилеп жатабыз. Анда эмесе мына убакыт дагы аягына келип калыптыр, соңуна жетип калыптыр. Сизге эркин микрофонду суналы, сөз сизде. Дагы бир жолу утмандуу кечиңиздер менен баарыңыздарга дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Көрүп жаткан биздин экрандын артындагы көрүүчүлөргө, үй бүлөңүздөргө тынчтык, ынтымак, сүйүү, бакыт таалай. Жараткан Алла Тааланын рызкысы кенен болсун, кыргыз элибизде ар дайым тынчтык болсун. Эч кимибиз эч качан оорубайлы, бактылуу бололу. Сонун сөз болду. Эми мындай сөздөн кийин ыр болбосо да болбой калат. Ошондуктан сизди сахнага жөнөтөлү. Кайсыл ырыңызды ырдайсыз? Өзүмдүн калемимди таандык, Сени ойлоп деген. Сени ойлоп, махабат тематикасында. Сонун болду. Анда сахна бул жакта, сизди жөнөтөлү. Мына сонун кечте махабат тематикасына лирикалуу чыгарма болсун. Биз сизге эске сала кетели. Сон шоу берүүсүндө Аяр мырза бир гана сиз үчүн реалдуу убакытта жандуу үн менен өзүнүн калемине таандык чыгарманы аткарып берет. Анда эмесе ушул 3-4 мүнөт болгону рахат алат экенбиз. Сүйүү дүйнөсүнө ушул ыр менен, ушул чыгарма аркылуу жөнөйт экенбиз. Анда эмесе уктап калган жүрөктөрдү ойготолу. Махабат обонун угалы, махабат ырын тындайлы, кулактарды жыргаталы, анан жүрөктөрдү ойготуп, жан дүйнөнү гүлдөтөлү. Сонун шоу берүүсүндө түз эфирде Аяр мырза жандуу үн менен чыгарманы сизге сунат. Биз кеттик. Көңүлүм барын сахнага барабыз. Бакытымды тапканда айландабы арманга, жан дүйнөмдүн ачкычы жалгыз сенде жаткандай түшүмө сен. Неге кирдиң келбесеңе, үмүт бердиң ырым менен. Сырдашамын сага болгон сезимди. Мен сени ойлоп сайын, жүрөгүм буса болуп муңдан адайым. Кайран жүрөк жалгыз сенде, сени эңсеп эзилди. Жалгыз атты артаңыз, жабыркадым ардагы. Эгер билсең айдайым, бир өзүңдөй таппадым түшүмө сен. Неге кирдиң келбесеңе, үмүт бердиң ырым менен. Сырдашамын сага болгон сезимди. Мен сени ойлоп сайын, жүрөгүм буса болуп муңдан адайым. Кайран жүрөк жалгыз сенде, сени эңсеп эзилди.
Men seni oylop sayın Жүрөгүм буса болуп муңдан атайын Кайран жүрөк жалгыз сенде Seni ensep ezildim Darındayım takdirime Жүрөгүмдүн тагына да Ар бир күндүн атканы да Батканы да таңы бар Ар бир күндүн атканы да Батканы да таңы бар Браво! Кол чалуулар, бул жандуу үн менен Аяр мырзадан чыгарма болду. Рахматыбызды айтабыз. Чынында сиз бизге жеткирип турган сезимдерди сезип өттүк. Анткени жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет эмеспи? Жандуу үн менен реалдуу убакытта биз сени ойлоп чыгармасын угуп, азыр баарыбыз эле ойлонуп кеттик окшойт. Келиңиздер, эми бул муңдуу лирикадан шаңдуу ырга өтө берели. Алдыда сиз сүйгөн, сиз ар дайым эле угуп жүргөн клип Шерине Ильяс Андаш болсун. Ильяс Андаш ырдасын, угалы.